сууну үнөмдүү колдонуу боюнча рейд болот. Кожобек Талайбек, Жандырек. Мындай болбойт аксакал. Эшиктин алдын жуупсуз мына. Биз жарым саат мындай 1 саатка жетпеген убакыт. Насып сеппеди мына асфальт. Суу каяка кетти? Ага, немеге колодцу кетти. Кандай колодец? Канализациябы? Ооба. Канализацияга тыгып койгон. Вентиль иштебейт. Эшигин алдын жууган жарым саат нары бери. Суу септик да? Суусу көчөгө агып чыгат, токтобойт экен. Ошого бир көрүп койчу. Көчөгөн келген. Көрдүк койчу. Бирөө эле адам кирет. Алар кирбейт. Алар Бирөөгө суу зар болуп атат. Бирөөгө кор дегендей. Мына айтып Biz aşağı 2 günde bir ona. кошуналарга Badring'i su kuyup палас kaldı. килем жууганга болбойт. Жок, билбейм деп күзгө чейин же кийинки жылга чейин 1 жыл турбаш керек. жакында кирет. Көчөдө кран вообще мүмкүн эмес, болбойт. Азыр койгонго болбойт деши. Мына кошуналардыкы ушундай да. Ушулар деле ушундай болуп чыгат. Бир арып койгон. Июнь айынан баштап сентябрь, октябрга чейин Ош шаарынын чекесинде жайгашкан айылдарда сууну үнөмдүү, экономдуу колдонуу боюнча массалык маалыматтык каражаттар аркылуу, газет аркылуу, андан сырткары өзүбүздүн баягы счет изучения деп сууга төлөм жүргүзгө барган кагаздын аркасында ошо полив кылганга болбойт, килем жууганга, машина жууганга болбойт. Бул ичимдик суу деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 9 аймактык башкармалыкта биздин ишкананын кызматкерлери тарабынан күнүгө тынымсыз рейдтерди жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Абоненттерге бүгүнкү эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Сууну үнөмдүү, экономдуу колдонгула деп, себеби бул мусулманчылыкта да ысырапкерчиликке болбойт. Сууну үнөмдүү, экономдуу колдонуш керек. Мусулманчылыкка да туура келбейт. Башка элди дагы ойлошубуз керек. Үнөмсүз колдоно турган болсо суусу кыркылат, техникалык шарттамасы жокко чыгарылып, такыр суу берүү токтотулат. Анан укук коргоо органдарына өткөзүп берүүгө мажбур болобуз. Ошондуктан сууну үнөмдүү, экономдуу колдонуш үчүн талап да кылат элек, суранып да кетет элек.